Kimdi kim gördü bolup atkan kerбездери көп көрчүлөрдөн мына ынтымакты туу көтөрүп жерден көтөрүлдү. Кандай айламал кылар экен. Манас Ниязов Мына кышы менен мыкты район беттештериндеги иш алкагындагы Манас Ниязов азыр тажрыйбадан мына мыкты оюнга күбө болуп отурабыз дагы деле болсо. Эми Талас район алды. Ордолу ош жергеси бир. жазгырып өттү дагы эми жалгыз Акырын экият болгула, акырын. Абайлагыла. Бара келди. Томин. Булай болуп, кардан кийин Оюн таласында калыс. оюнчуларга эскертүү берип жаткан учуру мен мына ушундай. Хавалдан пайдаланып эки команданын курамын сиздерге тааныштырып өтсөм болот. Демек, Кайрадан оюнду жалгаштырабыз. биринчи номерде Баяман Ниязов Каракуш менен ал эми Айбек. Экинчи минутта 55-секундда 3 минутта кетти. Алды. Бир сүрөп коебуз бош жергеси. Бырсыздарбы? Мейманчылыкты туу көтөргөн Ордолу ош жергеси мына Талас районунун көкбөрүчүсү мыкталды. Өзгөн улакчылары кордонуга барышы керек. Азыр ар бири бизден улакчыны кабыл алып Амал издеп баратасың Талас районунун камакчысы Эмилбек уулу Турак. Мына көкбөрүчүлөрүбүздүн дене бою жибип алгандыкыбы эми мына алчылык ойноп атышат кулай буюрса бир терди чыгарып алып бир силкинип алышып дегенче болбой ар жагынан амал издеп атат бир көкбөрүчү. Абайлагыла экият мына ат салганды көзөмөлдөп койгула. Жигиттер, силер бизге элге керексиңер, намыска, үй бүлөгө, балдарга ата керек. Атуулга атага уул керек дейт. Мына ат салганды кичине көзөмөлдөп койгула. Стартка берилген убакыт жеке 5-минутта 20 мүнөттөн 2 тайм кошумча убакыт жок. Дароо эле тең-тең чыга турган болсо дароо буллитке өтөбүз. Талас районунун курамы менен тааныштырууна улантай. Демек, Марнис Тойгелдиев биринчи номер менен Байтурду менет. Күнден салар аракет атышат. Ерлан Талас районунун жекеме-жеке көкбөрүчүсү Ерлан эңкейип атат. Ереке жүргөн жериң береке. Төлөбеков Ерлан 93-жылкы чапканатты көкбет жабышып атат. Өзгөн курама командасы болбой эле убакыттан пайдаланып ушундай ыкшап басты. Болбой эле чүкөлү жиликтен кармап жабышып атат. Ортодогу айлампадан чыга элек. Ой, бара келди. Тынчтыкбек 4-нчү номер Тынчтыкбек. Токтомаматов Тынчтыкбек 90-жылкы чапканат евро. Мыкты көрүнүшкө ээ болдук. Мына эрендердин эри оюну көкбөрү улуттук тайгазан оюнубуздун түпкү тамырынан 23 жылдын жүзү толуп отурат. Урматтуу көкбөрү көрөрмандары, Кудай буюрса алдыдагы Нооруз чемпионаты бар. Улуу атамекендик согуштун урматына 9-май республикалык чемпионатыбыз турат. Дегенче болбой көтөрдү жерден. Талас районунун курама командасы мыкты көтөрдү. 10-чу номердеги Майрамдын салтанатына Майрамбек Рысбеков. 94-жылкы Майрамбекти билесиңер, жогорку лигада достук командасындагы мыкты тажрыйбасы бийик жигиттерибиздин бири Майрамбек. Талас районунун намысын такымдан чыгарды. Бу өзүнө ишенгендиги, чапкан тулпарына ишенгендиги бирден бул атап чыкты. Чабуулга абайла жолду бөгөп атат болбой калды. Көздөгөн максат болбой калды.
takımga basat boldu eкен azır baykayбыз. At tizginin solga vurdu. Oynatıp atat Mayranbek, joldu açıp atat, buup atat korgoçular. Eki gözü özünün can jokörlөрүндө dagı da bolsa at jalına ömürüp alıp oynatıp atat Mayranbek. Ыңгайлуу учурду. Bara geldi attın oynatıp atkanын караңыздар. Kebilmek, Karasımkar. Bul oyun kaysı jagına burulap boldu ken azır baykayбыз. 8 minuta ketти. Экинчи тайм эсеп саны 2-0. Майрамбек үчүн оголе кыйын болот. Анткени улак такымда эмес болчу. Майрамбек алдын болгон, ал учурда Кылкылда отуруп, кымыра отуруп Өзгөн райондун курама командасынын көздөй, Тайгазанды көздөй жеттиңер. Болбой эле geri тартуу алжа булжа кармашуу болот оюн таласында. болсо Тайгазанга таштап жиберүүгө абдан эле ыңгайлуу учур жаралды. Анткени менен кургоочулар өз ишин кылдылар. Тайгазандан алыска чыгарып жиберди. Турат мыкты мына Вишал кактын аркасынан маңдай тер таманакы кайтарылды. Эмилбек уулу Турат, азыр Тураттын такымында жаушып атат, мүмкүнчүлүктү пайдаланайын деп атат. Албетте тоскоолдук жаратып Тайгазанын коргоп атышат. Ал дарга түгүнай кайран эмгек Эрендердин эроюну Көкбөрү Тайгазандын түбүндө дүрмөттү. Мунун такымында теке кенен салмагы 32 килограмм. Төлөйкөн Ош облусунун ат майданында Ош таласын тымагыбына беттешүүсү биринчи тайм. Талас району курама командасы, Өзгөн району курама командасы Тайгазандын түбүндө сүрмө топ дүрбөлөңкүдө. Албетте Өзгөн району курама командасы Тайгазаны мыкты коргоп атат, мүмкүнчүлүк бербей атат. Bir katara bildiği oyuncular var. Men жогоруда билип өттүм. Чабуул бөлүгүндө Майрамбек Исбеков болсо, андан ары коргонуу бөлүгүндө Албетте аутка чыкпаган аракет кылып атат. Талас районунун курама командасы, Өзгөн районунун курама командасы аутка чыгарганга аракет кылып атат. Оюн таласында мыкты кызуу жүрүүдө ойнобуз. Oyuncular albatta oyunu Эми бул мүмкүнчүлүк кандай пайдаланат болду экен? Мынабы Таласка мүмкүнчүлүк берди. Үчүнчү улакта бири-бирин мыкты билген көкбөрүчүлөр оюн таласында Ош таласын тымагынын беттешүүсүндө мыкты оюн көргөзүп атышат көкбөрүчүлөр. мен белгилеп өткөн Манас Ниязов Жуудар Жолчулу. Болбой эле олтуруп аутка сүрөп чыгышты. Бул эми иштетилип мындай абалда сүйрөп аттын күчүнө салып жабышы менен аутка сүрөп чыгуу. Ортодо ойнотуп аткан желбоону жамын ойноп аткан экөө тең сары тебетейчен, бирок бирөө көк. Өзгөн курама командасы Талас району жашыл экипировкачан Бастыер Султан басканда да кандай мык басты. Сол такымга Декембек чыкты, ортодон чыкты. Айдархан уулу Ерсултан мыкты оюнду жүргүздүң ортодон. барганы менен коргоочулар өзүнүн ишин кылып чап келердей жабышып азыр Тайгазанга барууга мүмкүнчүлүк бербей жаткан маалы анткени менен Султан Айдархан уулу мүмкүнчүлүк жаралары менен азыр чабуулчуларга дагы улакта ашырып берүүгө болот. Анткени менен сүрмөтөк маңызы аутту көздөй барууда Султан Айдархан уулу бирок аутка чыга элек. Дегенче болбой аутка чыгып кетти. 15-минутада чыкты. Кен оюн таласында 3-4 оюн кызылда жүрүүдө. Азыр мындай Өзгөн командасына ыңгайлуу, анткени бир убакта
Autqa degence bolboy çıktı. Tekeni Tuğra Batak'ın üstüne ulam salmak koşuda 32 kilogram tekemiz. Ulam sayın gramdarın koşu atat. Götürgönde mümkünçülük berbeyle. Ulu men alış karalықта. Hazır Özgün komandasынан qayсы уақыт шыққан. Қалдым hazır. Oyunu жүрүшүндө. Üçüncü номердеги Тойчубек жазамамыда сен дагы 30 секундаң бар. Шашылба, бизди карап тур. Биз беребиз. Бул жерде башка калыс секундант болуп отурат менин жанымда. Жекеме-жеке. Теке көтөрүлдү ортодон. Көтөрүлдү. Ой, бара келди. Талас районунун жекеме-жеке көкбөрүүчүсү мыкты. Оңолорго жакшы оң такымга басты. Özgün kurama komandasının көкбөрүүчүсү жабышып атат. Болбой эле ыкшап атат. Азыр эме кругтан чыгары менен күтүп олтурушат. Жазамамы кире бер. Тойчубек. Эми толугу менен 4-4 оюн таласында тең-тең болот ал. Экөө ынтымакты алакал сурашып атышат. Улам баштарын ийкешип жакшыбы? Ел жұрт айылап, аймақ аман есенбе деп көрдіңер бе? Маңдай тескей бет-бет тұрып алып кеңешіп отат да өті. Қарду жоң білектер балуандар сөзінесі қалғанда әлбетте. Не алалы? Bir сүреп қойалы ба? Одан алып шығып кетуі. Батырай орнолы шергесі. Бара кенсіңер ғой, мен жалғыз екенім де отқам да бұл кетті. Бара кенсіңер ғой. Сүріліп қолшап жатқан чуғы. Еме. Hazır ortadan qayсылы oyuncu Жал менен 18-ci minutаны çapçıp kaldı vakit. İkinci sayın esep sanı 2-0. Anara Sultan gerekçeğinden çıktı yemin. Keyinki oyunga dayar bolgula Bakay ata menен Karasu Asмотрга dayar bol çizile bergile. Vakit bideli bergen çoğun bir baylık ortadan çıktı. At berүүчү komandalar Карабуура жекеме-жеке чыгып орун алат. Ноокат аттарды судьяга даярдагыла. Аттар Бардыгы тартиби менен ушундай өзүнүн улгу менен болгону жакшы. Ортодондагы алып чыгып андан ары Карабуура менен Ноокат мынабы калыстарга атыңыздарды даярдаңыздар. Бул командада ортого чыккан бир катар белдүү көзгө басар аттар бар. Андыктан Кайрадан жекеме-жеке. Талас району жакшы эле пайдаланса болот. Андан ары кайрадан жекеме-жеке чыгуу орун алат. Бул Özgün rayonунан 4-чү номерде жекеме-жекеге чыккан. Бек Токтон Мамат деген. Айбек Темирбай жана Айдархан уулу Ерсултан Akırkı 30 sekunda. Çeçici 30 sekunda 20 minuttan 2 time. Akırkı 30 sekundada. 20 sekunda. Akırkı çıkıldagan sekundalar ketip atат. 10 sekunda. 5 4 3 2 1 stop. 2-0 esebinde mına ушунда esep sanı менен жыйынтыкталды. Келгиле батага Талас району менен Özgün району esep sanı 2-1. Келгиле мына ордон Ош жергесине меймандос келген биздин Ош жергесинин көкбөрү күйөрмандарын алкышын алып, ыраазычылыгын алып бата менен узап коюңуздар. Кол чаап коебуз Ош жергеси. Мынау Талас курама командасынын ийгиликке жетишкендиги менен жакшы бир кубаттап коелу. Мынау Талас району. Куш келипсиздер.
Buna 32 kilogram teke жерге de тигенде хоми бата. 32 Kınavaldarım, o bir peşeneğer atça ısınarılık oldu, jokkanda jolgar bulursun. Allahu Ekber. Tekeli algıla, Talas komandası, tekelisiler, birinci tekelisiler algıla. Üçüncü betleşi Kuday buyursa hazır oyun talasına Manas rayonu menen Salam Alik komandası betleşet. Mınavı egemendi öz kolubuzдағы taqdırdı qarmap turgan өлкөбүз Ордоло Ош аймагында Ош таласы ынтымагы деп туруп чабуулга чыкты. Карамура командасы 13-cü minutda ketdi. Turdubayev Taqdir 92-жылкы ак коян менен ойнотуп атат. On 13-cü minutda 45-ci sekunda азырынча Бакаята райондун курама командасы чабуулда Кара Суу командасынын Тайгазан дөбүндө алжа-булжа оюн кызуу жүрүүдө. Аутқа чыгып кетпейби? Дибинен сабап бири деген жабылбай алып койду. Керемет тилектүү жигиттердин бири көкмөрчүлөр келди. Muna önüktөсү жанына келди. Тайгазанын айланды. Жанын жабылып татак кетти. Баратасын өмүрүнүн очулар кандай коргойт болду экен, кандай кылып атып. Эч ким жок. Топ бара келди. 16-cı minutта улам жан жагын каралап атат. Эмне биткени? Алдага туйнай. Акырын абайла. Кайран эмгек алгачкы секунданы жибергенге бардыгы дайым. Дегенче болбой эле чабуулга чыгышты. Мыктап атат, коргоочулар жолун бөгөп атат. Айландырып атат, амал издеп атат, эч ким жок, мүмкүнчүлүктү пайдаланганга кичине шарт түзүлбөй калды. Дегенче болбой эле Ратбек уулу Нооруз эмне кылат? Кол чаппай, айла жок, кол чаап коелу. Кол көтөрүп кой Нооруз. Ош облусунун калысы дегенче болбой эле Манас району чабуулга мыкты. Алжа-булжа солдон оңго бөктүрүп чыкты. Talasbek Düjaliyev oynatып атат. Talasbek Тайгазандын түбүндө азыр эми байкайбыз. Дароо көрө турган көз бололу, тең тараза бололу. Болбой эле текенин ордуна көк бөрүчүнү салып кеткенге ас болуп калды. Oyun деген oyun, şahmat oyun emez. Yerendерден yer oyunu Көкбөрү Ош талас чемпионаты 3-cü oyundun беттешүүсү Кудай буйрса. Дагы деле болсо Манас району чабуулда 1-ci таймдын 11-ci минутта 30-cı секундасы эсеп саны 3-0. Abdülhamid Manas rayonu mehmandarımız gelip manayı bıktı. Kuday buyursa
Өткözüp berdi. Ratbek oğlu Noruz aldı. Mavunca emgekti golunu aldı Ratbek oğlu Noruz. Kuday buyursa Noruz çempionatına dayarlıkты mıқты biyiktigi baykalıp. Canına barıp koyçu. Жалғыз сүрде odat çıkkanda. Sen barsan gane korkpay çıkartır eder mi Tayqazandın berki жағына? Ем ақине қайсызсан ары болады. Қандай қылалы, қандай жабалы, арпа қаншадан болып атат, аттың басы қанша кеңешіп атшат өкі, көзіменен арбасып атшат да бұлар. Уақыт болса чықылдап атат, атағанат уақыт чықылдап атат, 13-ші минутта. Шықты Noruz, Ratbek oğlu Noruz жабылға мықты шықты, қорғаушылар қорғап атат. Қорғаушылар қорғап атат, ақырын. Өтті. Тайқазанды мықты қорғап атат, Салам Алик командасы. Мынау Өзгөн районының акиме Бақтыбек Алайчиев 3000 сомы тұрар. Дағы дәлі ойнатып атат Манас районының құрама командасы Тайқазанды дүгіне келіп жетті. Ойлағыла. Екі ақ болула. Oyun talasında қалыз Тажибаев Азиз шешімін шығарып ортаға алып келдірді. Жеке. Талантулы Адилет Манас районының жекеме-жеке көкөрүшүсү. 12-ші номердегі Салам Алик командасының жекеме-жеке көкөрүшүсү Бақытулы Ақын Арын Шашпа ешкім жоқ. Тилекке қаршы орталық айланбандан шығып ойын таласына түшіп қалды Теке. On 15-ci minuta 30-cu sekunda. Oyun erежеси боюнча туура ортодогу айланбадан oyunду жалгаштырабыз. Азырынча есеп саны 3-нен 16-чы минутта кетти кайрылгыс. Алдыда дагы 4 минутта убакыт бар. Биринчи тайм 20 мүнөттөн 2 тайм. Ош талас ынтымагы. Улуттук эрендердин эр оюну Көкбөрү Тайгазан оюнубуздун беттешүүсү. Дагы эле болсо Манас районунун урама командасынын сол тагымында Теке. Акырын кыбырасаң кырдан ашасың дегенде кыбырап көрүнгөн тоонун алысы жок Тайгазанды түбүнө келип жеттиң.
17-minuta 30-sekunda. Degençe bolbay outqa çıkıp ketdi. Mına Manas Kurama komandasının 8 номерindегі тоқтады меле Кенжетай Талғат, Чапқанаты Ягуар, Есеноğlu Өмірбек 9 номердегі Көкбөріч 10 номердегі Нұр Мұхаммедұлы Ырыс келді, 11 номердегі Дүйжәлік Таласбек, 12 номердегі Ратбекұлы Норыз. Манас районының Құрама командасы менен таныштырып өттім. Мынауы уақыттан пайдаланып 18 минута. Саламали командасы Құдайбердиев Тыныштық команданың капитаны Маматұлы Жақшылық 2 номерде, 3 номердегі Самбеков Ернис, 4 номердегі Байышбекұлы Асқат, 5 номерде 6 номердегі Сырғабайұлы Оразақер, номердегі Жанилев Сағын, 8 номердегі Тойғанбайұлы Дамир, 9 номердегі Нұрқамилов Алтынбек, 10 номердегі Құдайбердиев Мұрат, 11 номердегі Абдырайымұлы Құштарбек, 12 номердегі Бақытұлы Арын, 18 минута 50 секунда. Деген жауалмайлы ойын таласында таза қысы ойын жүруді еме ат тізгенін тұра тартып тура тоқтап қалышты. Бұл байлы ауытқа шыққан қарекет болуатты. Айланып отырып қайра ойын таласына кирді. Алды Манас районының Құрама командасы сүрме топтың арасына мықты суырылып алды. Сол тақымға басты текені қачырата ачылды. Еме азыр өнөктөштөрү жам жоокерлери кандай кылып шарт түзүп берет болду экен. Акыркы минутанын 25 секундасы калды. Таймдын аякташына 20 секунда. 15 секунда. Beş, 4, 3, 2, 1, stop. Мына ушундай жакшы жакымды оюн таласында оюнга күбө болдук. Есеп саны 3-0 есебинде биринчи тайм аякталды. Рахмат, тыныгуу, жагымды чыгармалар сиздер үчүн. Ачылыш аземин жасап алалы. Ачылышы болбой, жабылышы болбой. Келиңиздер. 17-65. Ал койгулач жолду тозуп бөгүп калыптыр. Бөгөп калыптыр, жолду тозуп калыптыр. Портердин темир жоргон несі ал койгула. 17-65 деген Портер темир жорго ээси жолду торуп калыптыр, ал коюңуз. Келгиле, жакыныраак келгиле. Урматтуу көкбөрүүчүлөр, бардыгыңыздарды жар саламын. Меймандарыбыздын бардыгы 2 ашуу ашып келип калыптыр. Мына Ош Талас чемпионатында келип куттуктап коелу. Акбатага ортоктош болуп, Акбатаны толуктап коелу деген кыргыздын чыгаан атуулдарын чакырам мен азыр. Анаңды жабылбай эле мындай бетме-бет саламдашып алалы. Аман бекен, есен бекен, ордолу Ош жергеси деп. Нарктуу барктуу каада салдуктун аркасынан карагылачы, жаз маалына илинип турабыз. Мен азыр ачылыш аземине чамдап коюңуздар көкбөрүүчүлөр, келиңиздер. Келиңиздер. Азиз, тездетип кой командаларды. Келиңиздер, урматтуу калыстар. Эми уруксат болсо, мынабы Ош Талас улуттук көкбөрү тайгазан оюнубуздун ынтымак мелдешине урматтоо менен мынабы ат майдандын сахнасына куттуктоо сөзү менен, терең урматтоо менен сөз кезегин Кыргыздын атуулдарына бермекчимин. Сөз кезеги Кыргыз Республикасынын Ордолу Ош облусунун ыйганым укуктуу өкүлү Жылкыбаев Узарбек Казиевичти чакырам. Кол чаап коюңуздар. Олукбек Орманов жана Алтынбек Сулайманов мырзаларды чакырам. Кол чаап коюңуздар. Ассаламу алейкум, ардактуу агайын тууган. Баарыңыздарды бүгүнкү улуттук оюн майрамы болуп атат. Талас Ош ынтымагы көкбөрү оюн ачылышы менен куттуктайм.
Жана ошондой эле ата мекенди коргоочулар күнү майрамы менен 23 февраль менен баардыгыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул оюндарды инициатива кылып, сунуш кылып, былтыр билесиздер Талас жергесинде улуттук көчмөндөр оюну болду эле. Ошол жерден ушул Талас мырза сизге чоң рахмат. Ошол жерден сунуштап, ушундай региондор арасында ынтымакты, жаштардын арасындагы ынтымакты чыңдаш үчүн ушу көкбөр оюнун уюштуралы деп Талас жергесинде ноябрь айында уюштуруп жакшы өткөрдүңүз. Бизден улакчылар, меймандар барып жакшы сый көрүп келишти, оюн кылып келишти. Мына бүгүн бизде Ош жергесинде ошонун уландысы болуп атат. Ушундай инициативалар көп болсун, ушундай жигиттерибиз көп болсун. Сиздин ишиңизге ийгилик, ден соолук, ойлогон ой максаттарыңыздардын баардыгы ишке ашсын. Эми жалпы кыргыз элинде ынтымак болсун, тынччылык болсун. Анан урматтуу көкбөрүчүлөр, сиздерге ден соолук каалап, ар дайым жакшылыктын тоюнда ойноп жүрө беришиңиздерге тилектешмин. Анан оюн маалында сабырдуулукту кармагыла. Бүгүн бул ушул ынтымак оюну дегенден кийин ынтымак болуш керек. Ушул оюндун аркасы менен мына Таластан келип оюн да кылгыла, Ошту да көргүлө, Сулаймантоого чыккыла, өзгөндү кетип баратып, кирип көрүп кеткиле. Тарыхый жакшынакай жерлер бар. Ошол менен ынтымак болот. Келип бул жерди көрүп барып, бир туугандарыңыздарга, досторуңуздарга айта барыңыздар. Ош ушундай жакшы жер экен, биринчи жолу келип атканыңыздар болсо. Дагы ушундай оюндар жалпы республикабыздын булуң бурчунда боло берсин деп тилектешмин. Эли журтубузга, мамлекетибизге тынччылык каалайм, ынтымак каалайм. Арабызда сый болсун, ар дайым ушул ипподромдо ушундай жакшылыктын оюндары, тойлору болуп турсун. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат Узарбек Казиевич. Бизде ушу колдоо иретинде болот. Каяка жүрүз? Биздин Ош областынын федерациясына көкбөрү ушул оюндарды уюштуруп атасыздар. Сиздерге да колдоо иретинде 50 000 сом. Ушул оюндарга дагы көмөк көргөзгөн баардык мекеме ишканаларга, эр азаматтарыбызга дагы иштерине ийгилик каалап, чоң ыраазычылык айтып кетем. Чоң рахмат, баарыңыздарга рахмат. Чоң рахмат Узарбек Казиевич. Ушул майрам 23 февраль ушул мекенди коргоочулардын да майрамына туура келип тур. Бул жерде жалаң ошол мекенди коргоочу отурасыздар. Баардыгыңыздарды майрамыңыздар менен. Урматтуу Ордолуу Ош областынын тургундары, элибизге бүгүн аба менен суудай керек болгон ынтымак. Ошол ынтымакты менен көкбөрүчүлөрүбүз өздөрү баштап мына былтыр Талас областында, быйыл Ош областында көргөндүгү аябай бир чоң белги. Себеби баардыгыңыздар билесиздер, бизде ушул жаз келгенде кээ бир кишилер көбөй баштайт ушул ар кандай митингдерге даярданып. Ошондой талашыбыз ушул Көкбөр таласында болсун, сөзүбүз ипподромдо болсун. Баардыгыбызга тынчтык, элибизге ынтымак, Кыргызстаныбыз ушул өнүп, өсүп, баардык талашыбыз ушул спорт таласында болсун. Аман болуңуздар, баардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Болот инеме болсо, рахмат инем. Ушул оюндарды уюштуруп чакырдың бизди. Алтынбек Сулайманов чогуу келгенбиз, азыр кечигип калды окшойт. Алтынбек Сулаймановдон 100 000 сом тапшырдым менен сага, ушул кошумча болсун деп. Менден болсо эми областтын башчысына ашып кетпейм, менден 50 000 сом менен болот ушул эле.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынын өкүлчүлүгү катары Улукбек Ормонов мырза сизге чоң рахмат. Бар болуңуздар. Рахмат деген сөздү көп айтыш керек экен ата канат. Мындайда рахмат айтпай каяка барабыз ата канат. Рахмат. Бар болуңуздар кээрмандар. Саламатсыздарбы? Урматтуу кадырлуу калайык. Баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен, ошондой эле 20 февраль ата мекенди коргоо күнү майрамыңыздар менен Талас облусунун губернатору Марат Молдонович атынан куттуктап кетмекчимин. Мынакей ынтымак болсо элимде ырыс кутула жермедей. Ушул ынтымакты уюштурган Талас облусунун губернатору, ошондой эле Ош облусунун губернатору Узарбек Казиевичке терең ыраазычылык. Эл ар дайым достук менен байдайт. Мынакей ушул жакшынакай жолдоштук беттешүү биздин ынтымак баардык кыргызстандарга жайылып, урматтуу президентибиз айткандай биз кыргыз эли ынтымакта жашашыбыз керек. Бүгүнкүдөй майрам көп боло берсин. Аман болуңуздар, бир болуңуздар. Рахмат. Чолпон Асылбекович, чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим. Талас областынан Ош чергезине ызык салам. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, бул турнирдин башкы максаты бул оюнчулардын ортосунда, күйөрмандардын, областтардын ортосунда ынтымакты бекемдөө. Бул достук кербени деп атап койсок болот. Достук кербени башталышы Кудай буйрса бул улана өрмекчи 7 област бири-бири менен күчтүк ынтымак оюндарын уюштуруп турабыз. Уюштурганга аракет кылабыз. Бул жерде, бул турнирде жеңүүчү жана жеңилүүчү болбойт. Бул жерде достук, ынтымак жеңет, биримдик жеңет. Биз Кыргыздын нака кыргыз жигитин ат үстүндө элестетебиз. Бардыгыбыз атты сүйөбүз, атты сыйлайбыз. Мына ушул отургандар, күйөрмандар, силерге рахмат. Ушу келип берип, ушинтип колдогонуңуздар менен силер көк бөрүнүн өнүгүшүнө чоң салым кошуп атасыздар. Бир гана көк бөрүнүн өнүгүшү эмес, биз ошо көк бөрүнүн артында областтардын бир элбиз, бир жерибиз ынтымагын бекемдөө биздин башкы максатыбыз. Биз Ош облусунун губернатору баш болуп, бокем төш болуп, ыраазычылык билдиребиз бул жамаатка. Жакшынакай ысык тосуп алды. Биз ошол ынтымак турниринин жемишин көрүп атабыз. Неге дегенде Таластан 4 район келди. Жолмо-жол сый көрүп келишти. Бардыгы интернет булактарынан элдин бардыгы билет экен. Жолмо-жол сый көрүп келип, ушул жерде жылуу тосуп алып, Ошту кыдыртып, Ош чергезин көрсөтүп, Ошко келе элек жигиттерибиз бар экен. Жакшы маанай менен кетип, жакшы сөздөрдү айтып барайлы. Ынтымагыбыз улана берсин туугандар. Чоң рахмат. Негизи, урматтуу мырзалар, муну айтпасак болбойт. Бул иш алкакты айтпасак болбойт. Анткени мынабу Ош Таластын ортосун жакын кылып олтурган ынтымак чемпионатынын автору Талас Бегалиевке чоң рахмат. Рахмат, бар болуңуздар. Эми бул ер азаматка сөз кезегин бермесек болбойт. Туура түшүнүңүздөр. Бардыгы коготер болгону жакшы да. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу коноктор, куш келипсиздер. Мына бүгүн жараткан Алланын буйругу менен жакшы күн болуп турат. Жакшы күн дегеним ынтымакка бир чоң жол ачылды десем жаңылышпайм. Урматтуу туугандар, биз бир элбиз. Биз бөлүнгөнгө акыбыз жок. Болгону биригүүнү баштаган адамдарыбыз бир аз. Мына Талас облусунан атайын аты артып келген биздин конокторубуз турат. Урматтуу туугандар, очлук туугандарым, колдоо көргөзүп турула. Анткени биз 2019 жылы ноябрь айында биз ошол эле Ош Талас ынтымагы көкбөр оюнуна барган кезибизде, Оштун көкбөрүчүлөрүнө улак ачкан кезде Таластын эли жапырт көтөрүлүп, ушундай сүрөөнгө алып колдоп турушту. Мен сиздерден суранам. Биз дагы Ош элибиз меймандос, конок күткөндө конокту сыйлаган жакшы элбиз. Урматтуу туугандар, сөздү көп айтпайын. Элибизге биримдик ынтымакчылык керек. Ынтымак болсо элимде ырыскы жайнаар жеримде деп жазылып турат.
Эр достугу эгиз, эл достугу деңиздей. Биз деңиз болушубуз керек. Мына ошондо Азиядагы эң күчтүү мамлекет боло алабыз. Жаратканга чексиз шүгөр, агаларыбыз, инилерибиз, досторубуз бар экен. Ошол иш-чара уюшулду. Мен өзгөчө айтып кетет элем. Ош облусунун губернатору Узарбек Казыевичке ыраазычылык айтам, Көкбөрү федерациянын атынан. Жана Ош шаарынын мэри Талайбек Насыровичке ыраазычылык айтам. Жана Жогорку Кеңештин депутаттары Алтын Сулайманов, Улук Ормонов агаларыма ыраазычылык айтам. Анан жалпысынан көкбөрүчүлөргө ыраазычылык айтам. Бул жерде Ош шаарынын Көкбөрү федерациясынын жетекчиси Данияр инибизге ыраазычылык айтам. Урматтуу туугандар, сөздүн кыскасы найзанын узуну жакшы дейт. Бардыгыбыз бир бүтүндө уюшулган эл бололу. Түштүк-түндүк, батыш-чыгышка бөлүнбөгөн эл бололу. Президентибиздин жарлыктары, аймактарды өнүктүрүү деген жарлыктары ушул биримдикте. Биз бириксек, бардык кыйынчылыкты жеңебиз жана өркүндө өсөбүз. Бардыңыздар жакшы маанайда отуруп бериңиздер, колдоп бериңиздер. Эң негизгиси бүйүр кызыткан эр оюну Көкбөрүнү өркүндөткөнгө салым кошуңуздар. Рахмат.